Агайдан үстөмдүк кылайын деген ниетте берген суроолорум алган жоопторум мени бир топ ыңгайсыз абалга калтыргандыктан бул жолу кылдатыраак болдум. Анда айтыңызчы, азыр Аллах кайда дедим бир аз сылык үн менен. Эч бир суроо мен үчүн бул суроодой маанилүү болгон эмес. Балдар үйүндө ар кимдин түрткүнчөгү болуп четте калганымда, токмок жегенимде, жалгыздыктын жанчыдагы азабына кабылганымда, түндө башымдагы жазыктын астында унчукпай көз жашымды төккөн күндөрүмдө көп суроолорду бердим. О Аллахым, кайдасың? Ошол күндөрдө башымдан өткөргөндөрүмдүн баары көз алдыма тасмадай тартылып, агайдан ала турган жоопко көңүлүмдү бурдум. Кайда деген суроону мейкиндикке тиешелүү заттарга берсе болот, деди ал окуучулардын баарын көрө турган жерге басып каратып. Мейкиндикти жана заттарды жараткан, бир ысмы нур болгон Аллах жөнүндө мындай нерсе ойго да келбеши керек. Анын үстүнө жандыктардын арасында да белгилүү бир мейкиндик түшүнүгүнө ээ болбогондор бар. Мунун эң жакын мисалы өзүбүздүн жаныбыз. Биздин органдардын ар биринин өзүнө тиешелүү орду жана жерлери бар. Ошондон улам боор кайда же бөйрөк кайда деген суроо берүүгө болот. Бирок рух жөнүндө мындай суроолорду берүү мүмкүн эмес. Мисалы, жаныбыз кайда, акыл кайда? Акыл кайда отурат? Сүйүү, коркуу, эс тутум кайда деген сыяктуу суроолорду бере албайбыз. Бирок биз муну билебиз. Бүткүл ааламды жараткан Аллах кудурети, илими жана бар болушу менен бардык жерде. Ал кайда болсоңор да силер менен бирге. Же ырас эле сен Аллахтын асмандар менен жердегилердин баарын билээрин билбейсиңби? Үчөө шыбырашып сүйлөшүп жатса, ал алардын төртүнчүсү. Же бешөө шыбырашып сүйлөшсө, алтынчысы. Ал Аллах. Шыбырашып сүйлөшкөндөр мындан аз болобу же көп болобу? Алар каерде болсо да, ал Аллах алар менен бирге. Же биз ага күрөө, моюн тамырынан да жакынбыз? Аяттар бул суроого эң сонун жооп. Наз орундугуна чалкалай отуруп алып, агайдын сөзүн абдан олуттуулук менен угуп жатты. Мен болсо чыдабай зарыл жерлерин жазып ала баштадым. Агайдын берген жооптору абдан маанилүү болгондуктан башка студенттер дагы кагаз калемдерин алып жазып жатышты. Окуучуларды көп тажатып албоо үчүн Сайыт агай сөзүн ушул жерде токтотту. Мындан кийин дагы бир сабагыбыз бар. Азыр болсо тыныгууга чыгалы деп эшикти көздөй жөнөдү. Бирок эч ким ордунан тургусу келген жок. Наз дагы катып калгандай отурган ордунан турган жок. Мен болсо бир аз чалкалай отуруп, дан толкундануу менен келген философия бөлүмүндөгү кабылган абалым эсиме түшүп ойго батып кетиптирмин. Ал эми башка группалаштарымдын жүздөрүнөн ар кандай көз караштарды көрүүгө болот эле. Айрымдары абдан сүйүнсө, айрымдары кандайдыр бир жыйынтык чыгарууда кыйналып тургандай, ал эми дагы бирөөлөр мага эмне дегендей эле. Коридорго чыкканыбызда студенттер топурап Сайыт агайды тегеректеп алганын көрдүм. Анын берген жооптору адамдардын аң сезимине олуттуу таасир этсе керек. Анткени бардыгы көбүрөөк суроо берип, көбүрөөк нерселерди билүүгө аракет кылып жатышкан эле. Мына ушул мыкты спорт жебери, билимдүү жана эл оозуна алынган мугалим мен үчүн кыйын болгон учурларда алдымдан чыгып, жардам колун сунган адам болушу мүмкүнбү деп ойлобой кое албадым. Анан кайра түш көрүп жатамбы деп ойлоп, ичимдеги үндү басууга аракет кылдым. Ошол учурда Сайыт агай мени байкап калды. Дейиш, деди ал чын ыкластан. Мен да аргасыз сылык жооп берүүгө туура келди. Угуп жатам агай, дедим. Биз мурда жолуктук беле, деп сурады ал. Анын үнү ушунчалык адамды өзүнө тарта тургандай жагымдуу угулду. Бул жолу менин өлүмдүн колунан жолдон алып кеткен адамдын үнүндөй болду. Мен күтүлбөгөн жерден чочуп кеттим. Бүткүл денемди майда калтырак басты. Ал мен жооп бере электе эле сөзүн баштады. Кээде адамдарды бири-бирине окшоштуруп алабыз. Сен дагы алардын бири болушуң керек. Сайыт агайдын 2 сабакты катары менен суроо жооп ыкмасын өткөргөнү мага көп жага бербеди. Ошондуктан маанайымды мындан ары бузуп албайын деп, 3 сабакка кирбестен жатакананы көздөй жөнөдүм. Анткени уккандарым менин оюмду оңго бөлүп, башымды айландырып салды. Мен бүгүн кечинде булардын баарын кайра башынан дагы бир жолу ойлонуп, баа беришим керек болчу. Бир түш, бир кабар жана белгисиздик. Төшөккө жатканым менен ар кандай ойлор менен алып бир нече саат бою бирде оңго, бирде солго оодарылып жаттым. Бирок уктай албадым. Бир убакта кантип уктап кеткенимди билбей калыптырмын. Түшүмдө мен сагынып жүргөн апамды көрдүм. Тээ алыста, бүдөмүк бир караан болуп, уулум, Мухаммедим, мен сени абдан сагындым деп жаткан экен. Апамдын кусалыкка толгон үнү кыйкырып жаткандай болуп чыкты. Анын бул кыйкырыгы денемдин ар бир клеткасына чейин жетип, жүрөгүм ордунан чыгып кетчүдөй катуу согуп жатты. Мен да кучак толо кусалыгым менен апа деп чуркадым. Мен сени издеп жатам, кайдасың?
Ал мени уккан жок, үнүмдү угуза албадым. Бир гана жакында көрүшөбүз буюрса деген үнү жаңырып, айланага сиңип кеткендей болду. Ошол маалда кара тер баскан абалда ойгонуп кеттим. Түнкү бир окумда отурган жеримде жаш баладай ыйлай баштадым. Түшүндө болсо да энесинин үнүн уккан бала үчүн кандай бакыт. Сөз менен жеткире алгыс күчтүү сезим экендигин биринчи жолу сездим. Мен ушунчалык таасирлендим, таң атканча көз жашымды аарчып отурдум. Эх, атасыз, энесиз чоңою, бул кандай азап экенин башынан өткөрбөгөндөр кайдан билишет? Менин башымдан өткөн баардык окуялардын себеби менин жетим калганымдан пайдаланган кара ниет адамдардын иши эмеспи? Өзүмө келгенимден кийин жүрөгүмдү бырчалаган бул түштүн мага кандай аян берип жатканы тууралуу ойлондум. Кызык, апам чынында эле тирүүбү? Ал мени таап жолугушуу үчүн ылайыктуу убакытты күтүп жатабы? Же ал бул дүйнөдөн өтүп кетип, мени да өзүнө чакырып жатабы? Ушул жоопсуз суроолор менен алпурушуп, башыма келген миң сан ойлордон кутула албай жаттым. Бир жагынан түшүмдүн таасиринен арыла албай, бир жагынан окууга барууга даярданып жаттым. Ошол маалда телефонума белгисиз номерден билдирүү келди. Бул соңку эскертүүбүз. Же биз менен иштешесиң, же болбосо бул дүйнө менен кош айтышасың. Биздин колубуздан оңой кутулуп кете албай турганыңды сен жакшы билесиң. Жаңыдан гана бир тартипке салып келе жаткан жашоомду астын үстүн кылган эскертүү эле. Алардын тамашалашып жатпаганын дагы жакшы билчүмүн. Алмаштырган жаңы номеримди дагы дароо таап алышкан эле. Мен көргөн түштүн бул окуяга кандайдыр бир байланышы барбы? Апамдын жакында көрүшөбүз дегени бул мафиянын мени өлтүрө турганына ишарат кылып жатабы? Окууга барам деп көчөгө чыгып алгам. Бирок кайда бараарымды, эмне кылаарымды, өзүмдүн ким экенимди унута тургандай абалда элем. Эмне кылаарымды билбей, жолдун четине отура кеттим. Бир нерсени жакшы билип турдум. Ал кылмышкерлер мени жөн коюшпайт. Миң сан ойлордон башым катып, аргасыз абалда турган кезде тааныш үн угулду. Дейист. Артымды карасам, Фырат велосипеди менен жаныма келип калыптыр. Эски тааныштардай эле жылмая карап, "Кана, олтур" деди. Араңдан зорго өзүмө келдим. Башка аргам да жок эле. Бул абалымда ансыз да жөө жетмек эмесмин. Ойлорумдун бороон чапкынында бир жол издеп жатып, окуу жайга келгенден кийин Фыратка рахмат айтууну дагы унутуптурмун. Мен дароо кол жуугуч жайга барып, бетимди жууп, дерең дем алуу менен өзүмө келүүгө аракет кылдым. Коркпо, сен буларга көнүп калгансың деп өзүмдү сооротуп жаттым. Бирок бул мени көп жолу өлүм менен бетме бет келген камкорлорду ынсапка келтирбейт эле. Аудиторияга киргенде мага идеялары менен атаандаш болгон агайды сагынгандай акылга сыйбаган бир сезим пайда болду. Анын үстүнө агайдын сөздөрүн уккандан бери менин оюмда түшүнүксүз эки башка мен жашап калган. Бирөөсү деист болгонуна сыймыктанган жана диний дүйнөмдөн таптакыр чыгарып таштаган мен, экинчиси болсо бала кезден бери аң сезимдин тереңине жашынып алган, Аллахка таянуу менен бейпилдикти тапкан мен. Ушундан улам сабакка дагы бир чети толкундануу менен, бир чети бейкалыс пикир менен кирдим. Агай аудиторияга кирип келгенде жүрөгүмө бир кызыктай жылуулук сезими тымызын кирип келгендей болду. Менин логикам болсо ортого бекем дубал куруп, сабакта кулагымды жапканга даярданып жатты. Хиджаб кийген бир кыз көптөн бери чыдамсыздык менен күтүп жаткансып, мугалим сабак баштай электе сүйлөөгө уруксат сурады. Агай, сизге бир жагынан бизге абдан маанилүү маалыматтарды бөлүшкөнүңүз үчүн, бир жагынан чай, вафли менен сыйлаганыңыз үчүн жалпы группабыздын атынан чоң рахмат айтам деп жакшы киришүү жасады. Агай болсо арзыбайт деди. Мамлекет бизди силерге окшогон жаштарды туура жолго салуу, туура багытты көрсөтүү, билим алуу муктаждыктарыңарды камсыздоо үчүн жиберди. Бул биздин негизги милдетибиз. Жегениңиздер аш болсун. Чынын айтсам, менин көз карашыма карама каршы келген ойлорунан башка агайга айтаар сөзүм жок болчу. Ал мыкты педагог, ошондой эле тажрыйбалуу, окумуштуу болчу. Мектеп турмушумда окуучуларына абдан кам көргөн Саид агайды жана математика мугалимим Ахмет агайды гана көрдүм деп ойлойм. Тилекке каршы экөө тең Аллахка ишенишкен жана бир көз караштагы динчил адамдар эле. Эмнегедир ондогон мугалимдерге карабай, биздин бактыбызга бул эки ысымдан башкасы туш келген жок. Адамдар маймылдардан жаралганбы? Мен муну мүмкүнчүлүк катары колдонуп, өзүмдүн чыныгы таасиримди сездире турган чөйрө болгон деизмди күн тартибине алып чыгайын деп жаткан элем. Бирок баягы кыз сөзүн улантты. Агай, сабакты баштаардан мурун менин суроом бар. Жооп берип койсоңуз абдан кубанычтуу болот элем деди. Угуп жатам деди агай жайдары. Адамдар маймылдан жаралганбы деп сурап калды.
Аудиториядагы студенттердин баары ал кызга таңыркай карап калышты. Анын башкы себеби да жамынган кыз болгону эле. Ал муну өзү үчүн эмес, өзүнөн суралган суроолорго жооп бериш үчүн сурап жатканы анык эле. Мен үчүн бул суроонун эч кандай мааниси жок болчу. Анткени мен адамдардын маймылдан жаралганына анчалык эле ишенчү эмесмин. Эч ким мага бул маселеде каршы сүйлөй албайт эле. Бирок студенттердин көпчүлүк бөлүгү бул суроону олуттуу кабыл алышкан окшойт. Калем менен кагаздарын даярдап, агайдын жообун күтүп жатышты. Агай болсо дагы эле ошол жердебизби деп бир аз тамашалай сүйлөдү. Андан ары жаңы эле сөзүн баштайын деп турганда адаттагыдай эле наз, ортого аралашты. Мен кечирим сурайм, деди ал бул жолу адептүүлүк менен. Атеист болгонго чейин жана андан кийин деле мен адам маймылдардан чыкканына ишенчү эмесмин. Ачыгын айтканда, атеист болгонуна абдан сыймыктанган Наз мындай сөз менен мени эле эмес, бүт студенттерди таң калтырды. Бардыгы бул кандай, бирде муну, бирде тигини сүйлөгөн кыз дегендей аны карап жатышты. Ошол учурда ал сөзүн улады. Мунун себебин дагы айтып берем. Эгер Аллах бул ааламды жаратса жана мындай улуу күчкө ээ болсо, эмне үчүн адамдарды маймылдар аркылуу жаратсын? Ал өзүнүн кудайлык күчү менен маймылдарды ортого албай, адамдарды түз жарата албайбы? Эгер аалам өзүнөн өзү пайда болуп, жандыктар өзүнөн өзү өнүгүп жатса, эмне үчүн маймылдар адам болушу керек? Алар маймыл бойдон калганы жакшы деп ойлойм. Эмне үчүн алар адам болуп, жашоонун баардык жоопкерчилигин мойнуна алышы керек? Жок дегенде маймылдар жоопкерчиликсиз, эреже мыйзамсыз эркин жашоодо. Чынында эле Наздын мындай көз карашы андан күтүлбөгөн кызыктуу көз караш эле. Студенттердин айрымдары анын ыйыгынан жылмайып угушса, айрымдары абдан кунткой бугуп жатышты. Ал эми арасынан терең ойго батып кеткендер дагы болду. Бирок мен каяктагыны айтып жатасың дегендей көз карашым менен Назды токтотууга аракет кылдым. Бирок бул аракеттерим бекерге болду. Агай болсо Наздын мындай көз карашын жылмаюу менен кабыл алды да өз ордуна барып отургучунун артындагы дубалга аркасын жөлөй отурду. Андан кийин баарынын көңүлүн өзүнө бурдурган адаттагыдай сыйкырдуу сөздөрү менен кебин баштады. Аллах ааламды жаратып, ар бир жандыкка өзгөчө жашоо образын бергенинде шек жок. Эгебиз бардык заттарга келбет турпат берип, анан аларды туура жолго салган деп айтылат аятта. Адамдарды адам сыяктуу, маймылдарды маймыл сыяктуу жаратууга улуу Аллахтын кудурети жетет. Аяттарда да, хадистерде да бирин экинчисин айландыруу жөнүндө эч кандай маалымат жок. Кылымдар мурун Кур'ан-ы Карим муну мындайча түшүндүрөт. Эй адамдар, ал силерди бир жандан жаратып, анан андан жуп кылып, ал экөөсүнөн көптөгөн эркек жана аялдарды жараткан. Эгеңерден корккула. Эгең мындай деди: мен инсанды ылайдан жаратамын. Качан аны жасап бүтүп, ага өз рухумдан жан үйлөп киргизгенимде, ага сажда кылган абалда ийилгиле. Периштелердин баары чогуу сажда кылышты, иблистен башкасы. Ал текеберленди жана капырлардан болду. Ошондой эле адамдар маймылдардан тараган деген пикир жөн эле теория. Башкача айтканда, бул далилденбеген пикирлердин жыйындысы. Бул көп жылдар бою талкууланып келет, бирок илимий далилдер жок. Бирок аалам кокустан пайда болгон жана адамдар маймылдардан жаралган деген кээ бир топтор бул маселени илимий эмес, идеологиялык маселеге айландырышкан. Менин туруктуу калыптанып калган пикирлеримди өзгөртө тургандай таасир берүүчү эмне айтат болду экен деп, агайдын айткандарынын бир сөзүн да текке кетирбей дыкка тугуп отурдум. Бул маселеде өзүмдү канчалык жетиштүү билем деп ойлосом дагы, акырындап аң сезимдин тээ түпкүрүнө көптөгөн жаңы маалыматтар орун алып жатты.